Кәлима тайиба 66. Муаз радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «О Муаз, сен түндөсү кандайдыр бир үндү уктуңбу?» деп сурады. «Жок», дедим мен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Раббим, Алладан мага бир периште келди. Үммөтүмдүн кимиси Аллага шерик кошпой өлсө, сөзсүз бейишке кирет деген кубанычтуу кабар алып келди», деди. Мен: «О Алланын элчиси, элдерге бул сүйүнүчтүү куш кабарды айтайынбы?» дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Аларды өз жайына кой. Жакшы амалдарда, амал көпүрөсүндө бири-бири менен жарыша беришсин», деди. Муаз радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: «О Муаз, сен түндөсү кандайдыр бир үндү уктуңбу?» деп сурады. «Жок», дедим мен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Раббим, Алладан мага бир периште келди. Үммөтүмдүн кимиси Аллага шерик кошпой өлсө, сөзсүз бейишке кирет деген кубанычтуу кабар алып келди», деди. Мен: «О Алланын элчиси, элдерге бул сүйүнүчтүү куш кабарды айтайынбы?» дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Аларды өз жайына кой. Жакшы амалдарда, амал көпүрөсүндө бири-бири менен жарыша беришсин», деди. Табарони.